Жөлөк пул алгандардын тизмесинен чыгууну максат кылган үй бүлөлөрдүн арасында Айсулуу Нышаналы кызы да бар. Буга чейин үй бүлөлүк жашоо шарты 5 баласына берилген жөлөк пулга көбүрөөк көз каранды болчу. Тегүүчүлүк колунан келгени менен ишин жеңилдеткен техникаларды алууга чамасы жетпей келчү. Өкмөттүн 100 000 сомдук кайтарымсыз колдоосун алып, ага кызыккан иши боюнча чакан бизнесин баштады. Ушул тапта мезгил талабына жараша балдар үчүн кышкы курткаларды тигип жаткан учуру. Ушул чакан ишкананы ачуу үчүн ошол кайтарымсыз 100 000 грант деп угуп, ошого барып документ чогултуп алдым. Азыр пока жумушум жакшы жүрүп атат. Күнүмдүк бала чакама. Сезонго байланыштуу детский куртка тигип атам. Буга чейин шим тиктим 1 ай. Азырынча пока сезонго детский куртка чыгарып атам. Бишкектен даяр алып, берден даяр тигип бүтөрүп салып берем. Ал жакта мага жума сайын салып турушат. Айсулуу сыяктуу тегүүчүлүк менен алек болуп, бирок ишмердүүлүгүн өнүктүрө албай келген жашоочулардын катарын Бурулкан Исманалиева да толуктайт. Ал учурда батирде жашаган үйүндө чакан цех ачкан. Буйрутмалар акырындык менен көбөйүп, өз алдынча иш менен алек болгонуна кубанууда. Мен көптөн бери күткөн, ушу кыялданган, ушу жете албай, финансыбыз туура келбей самап жүргөн ушул акыркы үлгүдөгү заманбап көп функционал ушу үч тигүү машинасын алдым. Алган күнү аябай кубанычта болдум, себеби баягы мага бир лотерейдан чыккан эме сыяктуу болуп кетти да, лотерейдан чыккан бир утуш сыяктуу болуп кетти. Алганыма 1 айдын жүзү болду мына. 1 айдан бери мен көп адам кийимдерин тиктим. Үй бүлөгө белгилүү бир деңгээлде финансы жагыбызга салым кошуп атам деп аябай кубанычта болуп атам. Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон, жашоо шарты мамлекеттин жөлөк пулуна байланган 50 үй бүлө ар тармактуу ишкердигин колго алды. Алардын басымдуу бөлүгү каражатты тегүүчүлүккө, кондитердик азыктарды даярдоого, жаңы технологияларды киргизүүгө жана мал чарбачылыгына багытталган. Ошо шартыма жараша деп кой алдым мен 100 000 акчага. Башкалар башка нерселерди алды. Анан баягындай көп эле колдо жоктор бардык. Бизде айылда мисалы колдо жок адамдар бар, өзүм тааныйм. Азыр бар тартып келсеңер болот, айтамын үйлөрүнө. Действительно колдо жоктор алды. Адистердин айтымында социалдык контракт долбоору Кыргызстанда жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалды жеңүү, ишкердик пайдаланууна өбөлгө болуу максатында иштелип чыккан. 100 000 сомго ээ болгон жарандар аны атайын иш баштоого жумшашы зарыл. Берилген каражаттын кайда жумшалып, иштетилип жатканы тууралуу көзөмөл жүргүзүлүп турат. Жалал Абадта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу үчүн 600 үй бүлөгө 60 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми өлкө боюнча мындай колдоо жалпы 2800 үй бүлөгө берилүүдө. Ал үчүн республикалык казынадан 292 миллион сом каралган. Өткөн жылы бул долбоор пилоттук негизде Кадамжай жана Жумгал райондорунда ишке ашып, оң жыйынтык берген. Социалдык контракт бул аз камсыз үй бүлө менен социалдык коргоо органынын ортосунда түзүлгөн келишим. Демилге президенттин тапшырмасы менен ишке ашырылууда. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.